Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 22 сабак зыян алып келүүчү терс сапаттар, башкача айтканда топтоштуруу ыкмасынын экинчиси. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Эсиңиздерде болсо, биздин буга чейинки 21 сабагыбызда топтоштуруу ыкмасынын биринчи баскычтары тууралуу маалымат бергенбиз. Ал эми бүгүн ошол эле топтоштуруу ыкмасынын экинчи баскычтары тууралуу маалымат аласыздар. Адамда болуучу жана башкаларга зыян алып келүүчү терс сапаттар да изилденип, окшоштору топтоштурулуп, аларды жоюуга өзүн тарбияласа, демек бул дагы эң жакшы натыйжасын берет. Мисалы, биринчи топко зордук, ээн баштык, зулумдук, ташбоордук, күчүнө чиренүү жана башка сапаттар. Ал эми экинчи топко болсо кайдыгерлик, кош көңүлдүк, кызыкпастык, түркөйлүк, наадандык, кенебестик жана башка терс сапаттар. Үчүнчү топ чагымчыл, ушакчы, жалганчы, эки жүздүү, куйту, кытмыр жана башка терс сапаттар. Эгерде булар адамдын өзүндө бар болсо, ар бир топтон бир-экини жоюп кыскартса, калгандары да жоюлушу мүмкүн. Тескерисинче, алардын бир-экөөсү бар болуп, аны алдын албаса, көбөйүп кетиши дагы ыктымал. Терс сапат мүнөздөгү адамга айландырып, өзүнө, келечегине, жакындарына дагы чоң зыян алып келүүсү мүмкүн. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Агай бул корутундуга 25 жылдык эксперименталдык тажрыйбасынын негизинде келип, шарттуу түрдө өзүнчө ушуларды топтоштуруу аркылуу терс сапаттарды жоюп, оң сапаттарды тарбиялоо ыкмасы, тарбиялоо методу деп атаган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, агайдын эксперименталдык мектеп гимназиясында энелер мектеби аркылуу ата-энелерге акыл эмгегинин маданияты, инсан таануу, ой өрүш кругозор сабагы ирим аркылуу окуучуларга, жаш мугалимдер мектеби аркылуу мугалимдерге түшүндүрүү аркылуу бул өзүнүн эксперименттен келип чыккан 3 ыкма методу. Биринчиси ээрчишүү, экинчи жоюп кыскартуу, үчүнчү топтоштуруу методдору менен сиздер дагы кененирээк тааныша алдыңыздар. Демек, мына ушул 3 ыкма аркылуу агай өзүн өзү тарбиялоо үй-бүлө мектептерде бир аз да болсо жакшы натыйжага жетип келгендери жөнүндө айтып калат. Демек, мында эң маанилүү, баалуу маселе өзүн өзү тарбиялоо менен машыгып жаткан жаштарга багыт берүүчү ата-энелер, мугалимдердин жардамы менен тарбиялануучулар да ошол топтоштурулган оң сапаттардын ар бирин чечмелеп, кымбат баалуулугун түшүнүүсүндө. Ошондой эле ар бир терс сапаттардын чечмеленүүсүн жана өтө эле алар чоң зыян, уят, пастык, жийиркеничтүү экендигин билүүсүндө. Демек, урматтуу угармандар, буларды аң сезимдүү түшүнгөн адамдар өздөрүндөгү оң сапаттарды тарбиялап, өзүн өзү өстүрүүгө да, терс сапаттарды жоюуга да чечкиндүүлүк, кызыгуу менен киришет жана өз көздөгөн максатына жетише алат. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Агайдын эң сонун уникалдуу усулдары жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Ээрчишүү, жоюп кыскартуу жана топтоштуруу. Ар бир инсан мына ушул жогоруда айтылган усулдардын үстүндө иштеп, жакшы сапаттарды өстүрүп, терс сапаттарыбызды жоюуга аракет кылалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.